Лорадол. Ооба. Экинчи кабаты полный ремонт болгон. Чаткалдагы райондук төрөт үйү оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жеринен кабар алып тиешелүү тараптарга тапшырма берди. Канча жата турган бөлмөлөр бар? Канчадан кабыл аласыздар атады? 10 койка төрөттөргө. 5 койка гинекология. Общий 15. Сен бул киши эмес. Так. Канча 15 койка бар. Одновременно бир кабыл алганда канчадан кабыл төрөтөсүз? Так, население аз болгондуктан одновременно рота редко болот, 2 рот болуп калышы мүмкүн. Жылына канчадан болуп атат? 200. 200? Жылына 200 бала төлөнүп атат. Так. Азыр 6 айга 80 рот. Себеби дегенде 2026 жылдын 1-январдан баштап толук райондор, Айракча, Чакал району толук бойдой келет. Бул жерге биз азыр көптөгөн адамдарга чоң эме берип атпайбыз, сыйрык берип атпайбыз. Ошол негизинде азыр толук райондордун ар бир роддомдорун башка жасап чыгышыбыз керек. Сизге эмне керек бул жерде? Ремонт. Дагы эмне керек? Оборудование эмне керек? Керек кошумча гинекологический акушерский кресло керек. Баягы жаш балдарды жанагы недоношенный балдарды кармай турган эмеңиз бар камера? Жок. Неонатолог врачыбыз жок. Азыр ошол боюнча мен завчаракка кат жаздым эле 900 миң өкмөткө которуп беришиптир. Ошол бул жакка айтып аткан аппараттарды. Буюрса өздөрү биз характеристикасын бергиле биз алып беребиз дейт. Так, тез арада ичинде ремонт кылган, болду. Азыр ремонт кыласыздар. Кейинки оборудование алып бересиңер. Бул Чаткал райондук радиозон төрөт үй. Эң алдыңкы төрөт үйлөрдөн болушу керек. Бардык оборудование болушу керек. Так, Халил Жолдорович, мына Чаткал райондук төрөт үйүнүн толук бойдон өзүңүз көзөмөл алыңыз. Ремонтун, керектүү оборудованияларын, так, дополнительный кошулган штаттарды керек болсо, так. Бардыгы эски оборудование барын алып салып туруп, барын жаңалап сону кылып туруп, бул жер үлгүлүү төрөт үй болуш керек. Төрөт үй болуш керек. Себеби дегенде азыр биз айтып атпайм, толук райондорго шарттар түзө баштадык. Толук райондордо биздин балдарыбыз көбүрөөк төрөш керек да. Ошо шарттар түзөбүз азырчы. Молоду бар, Молоду анда мына караңыз, мына крышаны мына крышаны алган, крышаны бүтүп алган. Сыртынан бери сону жасап, макулбу? Мисалы керектүү акчаны бул жерде мына булар айтып чагат алып берем деп атат, башка алып берем деп атат. Ошол менен сүйлөшүп, калганын биз кошуп берейин. Макулбу? Бактарактардан бери бүт ушул бул төрөт үйү эң үлгүлүү төрөт үй болуш керек. Атайын кызматтын төрагасы район эли менен жолугуп, кубанычтуу кабар менен бөлүштү. Мындагы көп балалуу энелер 2 миллионго чейин сүйүнчү пул ала алышат. Анткени Чаткал 1800 метрден бийик тоолуу район болгондуктан ар бир үй бүлөгө атайын программага катышуу мүмкүнчүлүгүн ачат. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн ымыркайлардын жакшы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп бере турган болду. Президент указы чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн 4-чү баладан башталат. 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 миң төлөнөт. 7-чи балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт? Бул тоолуу шартта жашаган, 1800дөн бийик жашаган айылык штаттардагы төрөнгөн ымыркайларга төлөнөт. То есть Чаткал району 100% буга кирет. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат эми. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойдон ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ушуларга баардыгына шарттар түзүп беришибиз керек. Биз ушуну түзөбүз. Түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төлөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн айыл өкмөттөр кана барбы бу жерде айыл өкмөттөр? Өкмөттөр ар
ушул төрөлгөн балдардын учетуна алгыла. Уктуңарбы? Это серьезно айтам. Ал бала келин бу жерде жашап атабы, жашабай атабы, же төрөшүнө бир ай калгандан кийин төрөп алып тургандан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төрөлгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча. 1 жашка чыккандан кийин берилет. Ал төрөгөн келин ушул жерде дагы 1 жыл жашаш керек.